Кыргыз сыймыктанган бийик тоолордун кучагындагы Нарын облусунун климаттык шарты катаал болгону менен анын сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуудагы ролу өзгөчө. Бийиктиктеги жайлоолордун жана жайыттардын көркүн чыгарган төрттүүлүгү, алардан өндүрүлгөн чуйгун эти менен майлуу сүтүн эске албаганда да алтын, күмүш, жез сыяктуу кең байлыктары, кооздугу көз жоосун алган табияты анын келечектүүлүгүнөн кабарлайт. Ал эми Теңир тоону аралай аккан карт Нарын дарыясы бүтүндөй Борбордук Азия өлкөлөрүнүн электр кубаттуулугуна жана ирригациялык системаларга муктаждыктарын толук кандуу канааттандырууга жөндөмдүү жападан жалгыз ресурс. Социалдык экономикалык өнүгүү демекчи, жаңыдан гана узаган 2018 мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыгы баарыбызга белгилүү. Ал эми бул чечимдин анын Жумгал районуна жасаган иш сапарында кабыл алынгандыгы теңир тоолуктардын 2 эселенген күч менен эмгектенүүлөрүнө дем берди. Ынтымак, биримдик жана эмгек. Өткөн жылдын февраль айында Кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповдун демилгеси менен уюштурулган форум мына ушундай ураандын астында өткөн. Ал өз максатына жетип, киндик кандары тамган кичи мекендерин эч нерсеге алмаштырышпаган теңир тоолук ишкерлер менен бир катар макулдашууларга жетишилген. Тагыраагы алар тарабынан облустун социалдык экономикалык ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошуу менен 594 миллион сомдун айланасындагы долбоорлор ишке ашырылды. Ушул каражаттардын чектеринде облус боюнча ишкерлерибиз бир гана экономика менен чектелбестен кандайдыр бир деңгээлде социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө да локомотив кылды десек болчудан. Ал эми алардын жеке өздөрүнө гана таандык иштерин райондор боюнча алып караганда төмөндөгүдөй көрүнүштөр байкалат. Актала районунда жалпы наркы 67 миллион сомдун тегерегинде 75 долбоор иш жүзүн ашты. Анын ичине алып айтсак, аталган райондун Терек айылындагы Молдобасан Мусулманкул уулунун ысымын алып жүргөн борбордук көчө оңдолду. Мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым дешкен жергиликтүү тургундар жолду оңдошкондон тышкары балдар ойночу аянтты да курушкан. Бул жумуштарга баш аягы 1 миллион 300 миң сом сарпталып, ал элдин эсебинен болгон. Ошондой эле жеке ишкер Кылыч Исманбетовдун демилгеси жана каржылоосу менен Баетов айылына 5 гектар жер аянтына алма бактардын көчөтү отургузулду. Аны ишке ашырууга жалпы 7 миллион сомдун айланасындагы акча каражаты сарпталган. Муну менен катар өткөн жылы аталган райондун борбору болгон Баетов айылында бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Тактап айтканда, Баетов айылынын түптөлгөнүнүн 90 жылдык мааракесине карата жана аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында айылдын борборуна өзгөчө архитектуралык уюштурулуп жана Куран сааты коюлду. Мунун жалпы наркы 2 миллион 100 миң сомду түзүп, ал толук кандуу жергиликтүү тургундар тарабынан чогултулган. Мал киндиктүү Ат башы району боюнча 136 миллион сомдун айланасында 103 долбоор аткарылды. Мунун ичинен орчундусун алып карасак, Ат башы районунун Терек суу айылындагылар үчүн бул жылы жагымдуу саамалык болду. Дегенибиз, Терек суулуктар буга чейин бала бакчанын тардыгынан жапа чегип келишсе, ал көйгөй артта калды. Анткени аталган айылга жеке ишкер тарабынан 4,5 миллион сомдун айланасындагы каражатка жаңы бала бакча курулуп пайдаланууга берилүүдө. Ал эми аталган райондун Терек суу айылына курулган заманбап ветеринардык клиника жеке ишкер Чакиевдин демилгеси менен ишке ашырылды. Бүгүнкү күндө бул ветеринардык клиника толук кандуу бүткөрүлүп иштеп жаткан маалы. Мындан сырткары жеке ишкер Стамакунов тарабынан Акчар айылына кирпич завод 9 миллион сомго курулуп, бүгүнкү күнү 10 жумушчуга орун түзүлүп иштеп жатат. Келечекте завод толук кандуу иштеп баштаса, кошумча 80 жумуш орду менен камсыз болот. Келечектеги түндүк-түштүк альтернативалык жолунун боюндагы Жумгал районунда 78 миллион сомдун тегерегиндеги 60 долбоор иш жүзүнө ашты.
Ошондой эле жеке ишкерлер тарабынан Жумгал районунун 3 жерине май куюучу станциялар курулду. Алардын жалпы наркы 29 миллион сомду түздү. Муну менен катар Жумгал районунун Түгөл-Сай айылынын атуулу Муратбеков тарабынан айылга 2,5 миллион сомдук футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Ал эми алыска айылдардын бири болгон Менкуш айылында да бул жылы жеке ишкерлер тарабынан бир катар иштер аткарылды. Маселен, аталган айылга ОСО Бусурманкул ишканасы тарабынан жалпы наркы 1 миллион сомдук токарный цех ачылды. Тогуз жолдун томунда туруп, Нарын облусунун дарбазасы аталган Кочкор районунда 140 миллион сом наркында 101 долбоор аткарылды. Алардын айрымдарына сары эсеп салсак, жеке ишкер Иманалиев тарабынан Ак Жар айылына эс алууга жакшы шарт түзүү максатында заманбап парк уюштурулду. Долбоордун жалпы наркы 3 миллион сомду түздү. Жеке ишкер Султанов тарабынан Ак Жар айылына 30 миллион сомго заманбап бардык шарты менен спорт комплекс курулду. Муну менен катар ушул жылы аталган райондун Шамшы айылына жеке ишкерлердин каржылоосу менен жалпы наркы 6 миллион сомдук спорт сарай ашар жолу менен курулуп, пайдаланууга берилди. Дагы бир Кочкор районундагы алгылыктуу долбоорлордун бири жеке ишкер Оторов тарабынан Талаа Булак айылына картошка сактоочу логистикалык борбор 10 миллион сомго курулду. Кочкор чек арасын айтылуу долон ашуусу бөлүп турган Нарын районунда 2018 жылы 72 миллион сомдун тегерегиндеги 73 долбоор ишке ашты. Булардын ичинен көлөмдүүлөрүн атап өтсөк, Нарын районунун Ортонура айылынын тургуну Ажар Мамытканова чакан кийим тигүүчү цех ачып, 10дон ашык айымды жумуш орду менен камсыз кылган. Мындан сырткары Эчки Башы айылында жеке демөөрчү Оксана Беккулова жана Фатима Мамбеталиева тарабынан 600 миң сом суммага сейил бак уюштурулду. Жеке ишкер Иманбеков тарабынан 600 миң сомго Кеңеш айылындагы көп жылдан бери курулушу токтоп турган айылдык клуб бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Облус борбору болгон Нарын шаарында 99 миллион сомдук 21 долбоор иш жүзүнө ашты. Алардын алдыңкыларына токтолуп өтсөк. Жеке ишкерлер Жумаканов, Карпековтар 500 миң сомго шаардын 3 чөлкөмүнө балдар аянтчаларды куруп беришти. Жеке ишкер Нурдинов, Мухамбетовтар тарабынан 220 миң сомго жаңы заманбап 2 аялдама коюлду. Жеке ишкер Карпеков тарабынан Нарын шаарына заманбап бардык шарт менен стандартка ылайык мейманкананын курулушун баштады. Мейманкана ушул жылы ишке берилет. Анын жалпы наркы 160 миллион сомду түзөт. Мындан сырткары регионду өнүктүрүү жылында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биримдик ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруу, инвестициялык климатты жакшыртуу максатында өткөн жылдын июнь айында уюштурулган Нарын Улуу Жибек жолундагы трансулуттук экономикалык түйүн деген аталыштагы эл аралык инвестициялык форумда эң оболу чет өлкөлүк өнөктөштөр жана донорлор менен кызматташууну колго алуу кызыкчылыгы көздөлдү. Аракет кылсаң берекет демекчи. Натыйжалары да жаман болбой. Жалпы суммасы 100 миллион 416 миң долларлык 5 долбоор боюнча меморандумга колдор коюлду.
2018 жылы Нарын облусунда мына ушундай алгылыктуу иштер аткарылгандыгына жалпыбыз күбө болдук. Андыктан мекенчил жана патриот мына ушул ишкерлерибизге терең таазим этүү менен көпчүлүктүн көңүлүнө төп мындай асыл жөрөлгөлөрдүн дагы да улана берерине ишеним чоң.